Германия, Англия, Австрия, Түркия жана Түштүк Корея. Соңку кездери жумуш издеген кыргызстандыктар ушул мамлекеттерге жөнөп жатышат. Буга чейин Орусияга баргандар арбын болсо, акыркы жылдары миграциянын багыты өзгөрүп, Европа өлкөлөрүнө оогондор көбөйдү. Чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктардын саны 2023 жылдын 9 айында Туркияда 62.500дөн ашуун, Түштүк Кореяда 9.390дон ашуун, Британияда 6.000ден ашуун, Германияда 12.500дөн ашуун, Австрияда 10.000ден ашуун жана башка мамлекеттерде миграциялык каттоого турушкан. Мигранттардын укуктары, коопсуздугу жана легалдуу жүрүшү ар дайым көйгөйлөр менен коштолгон. Мындан улам Кыргызстанда жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борбору ишке кирип, 150дөй агенттик менен иш алып барат. Бул тууралуу Жалал Абад шаарында өткөн коопсуз миграция кербенинде айтылды. Булар деген атайын уруксат кагазын алышат. Булардын өнөктөштөрү жөнүндө маалыматтарыбыз бар. Өнөктөштөрүнүн тастыктоочу документтери биздин борбор жана биздин борборго бир катар мамлекеттик органдар аркылуу текшерүүдөн өтүп, ошонун негизинде ведомстволор аралык комиссиянын чечими менен анан уруксат кагаздары берилет. Баргандан кийин кандай жумуш менен алектенип атат, аларга мониторинг жүргүзүп турат. Андан сырткары булар жөнүндө бизге толук маалыматтарды квартал сайын берип турушат. Аталган борбор эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдында иштейт. Анын жардамы менен быйылкы жылы 12.000ден ашуун жаран чет өлкөдө иштеп келген. Иш чарада агенттиктердин өкүлдөрү сунушталган жумуштар, документ тууралуу маалымат берди. Акыркы 2 жылда ала турган болсок, жарандарыбыз көбүрөөк бизге кайрылып баштады. Себеп дегенде бүгүнкү күндө баягы өзүнүн коопсуздугун алдын алган жарандарыбыз көбөйдү. Ошол нерсени дагы көбөйтүү максатында бүгүнкү кербен жүрүшүндө бөлүшүп атабыз. Британияда айыл чарба багытында иштеп келген Ислам Хаитов кайра четке чыгууну көздөйт. Хаитов жарандарды жөнөтүп жаткан агенттик бара турган жери тууралуу маалым болууга жана документтерин даярдоого кылдат көңүл бөлүүгө чакырат. Агенттиктерде массалана караганда ошо чынбы, точно жөнөтөбү жокпу деп эле тандаганбыз биздер. Ошо интернетке кирип карап, ошо фирмадан баргандар барбы, жокпу деп сурап сүрөштүрүп ошентип неме алганбыз да. Эми жана алданып калбаш үчүнчү. Ошо интернет деген аз өнүктү бар. Ошондон карап неме кылыш керек да. Быйылкы жылы министрликке чет өлкөгө кеткен 300дөй жаран жумуш берүүчүлөр тарабынан келишимдик шарттар аткарылбай жатканын айтып, ооз-эки кайрылышкан. Алардын айрымдарынын иши сотто каралса, башкаларына ошол өлкөлөрдөгү элчилик жардам көргөзгөн. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.